10 жаштагы Тейлор жума сайын өтчү гидротерапиясына келди. Туура 20 ай мурун ковидке чалдыккан секелек кыз ушул жерде даарыланып жатат. Ойгонуп көзүңдү ачарың менен оорунун симптомдорун сезесиң. Бүгүн башым ооруп ойгондум. Адатта бүткөн боюң ооруйт, төшөктөн тургуң келбейт. Колдорум, буттарым иштебей калчудай сезилет. Белим ооруйт. Бирок белим, колдорум же буттарым ооругандай катуу оорубайт. Башым көп ооруйт. Анан бир күн бою өзүмдү чарчаган сезем. Тейлордун апасы бул илдеттин физикалык кыйынчылыктарынан сырткары кызынын психологиялык саламаттыгына да кабатыр болот. Кызым чирлидинг кылчу, ат минген сабактарга катышчу. Азыр болсо андай активдүү нерселерди кыла албай калды. Карантин маалында мектепке барбай, андан соң ооруп калып, мектептен калып, өзүн оочулонгон сезип кетти. Жаш балдардын узак ковид илдети менен оорушун иликтеген дүйнөдөгү биринчи изилдөө өтүүдө. Коронавирусту жуктурган балдардын 7ден биринде вирусту жуктургандан 15 жыл өткөндөн кийин да оорунун симптомдору байкалган. Азыр Англияда ачылып жаткан 16 жай балдардын узак ковид менен оорушун изилдеп жатат. Узак ковид жаңы илдет болуп эсептелет. Анын бир нече белгилерин биз түшүнбөй жатабыз. Аларды дарылоонун жолдорун табышыбыз керек. Адатта жаш балдар чоң кишилерге караганда тез айыгып кетет. Бул жайлар Бристол жаш балдар госпиталынын эксперттерин чакырып келип чогуу иштешет. Менин оюмча тез арада дарылоо планын иштеп чыгуу керек. Балдар ооруп, кыйналып, мектепке барбай калып жатышат. Атайын адистер чогулуп сени айыктырууга аракет кылып жатышат. Бул жөнүндө ойлоруң кандай? Жакшы, үмүт берет. Алар мага жардам бере алат болуш керек. Башка доктурлар да жардам берүүгө аракет кылышты. Бирок бул доктурлар узак ковидке адистешкен. Бир нече айга созулган оорудан кийин Тейлор жана анын үй бүлөсү жакында сакайып кетем деп үмүт кылып жатат.